деле чыгырган эмерик чүн көзүнө жиберип. Аруке Майназарова 6 класстын окуучусу. Ал 8 жашынан баштап менталдык арифметикага кызыгып катыша баштаган. Азыр 5 орундуу сандардын эсебин бир заматта чыгара алат. Акыркы 1 жыл ичинде бир канча мелдештерге катышуу менен арбын ийгиликтерди багындыра алды. Алсак ноябрь айында Ташкентте өткөн эл аралык мелдеште 2 орунду камсыздап жеңиш менен кайткан. Алдыда дагы Ош шаарында өтө турган мелдешке кызуу даярдыктарды көрүүдө. Айтымында математиканы түшүнүү абдан жеңил болуп, эсептерди тез чечүүгө үйрөнүп, башка сабактарда да жардамын берет дейт. Мен бул ментальный арифметикага кызыгып калганым, математика сабагын жакшы көрчүм. Аны жакшы чыгарайын деп ушу ментальный арифметикага катышып калгам. Бул ментальный арифметика ой жүгүртүүнү тереңдетет, эсептерди жакшы чыгартат. Айрыкча математикага жакшы керек болот, алгебрага да. Абакусту элестетип чыгарганга эже көндүрөт бизди. Жана логикалык суроолорду да көп берет. Көнүгүүлөр жазайбыз кол менен. Ошо кол менен көнүгүүлөрдү жазап, ой жүгүртүү жакшы тереңделет. Аруке катышкан менталдык боюнча мелдешке Казакстан, Россия, Өзбекстан жана Азербайжан өлкөлөрүнөн жалпы 700гө жакын бала катышып, билимдерин сынашкан. Ага Нарын шаарындагы Үсөн Асанов атындагы лицей жатак мектебинен 3 окуучу барып катышып, 3-өө тең ийгилик менен кайтышкан. Казакстанга барып 2-нчи месте алдым С категория боюнча. Өзбекстанга баргам эң биринчи. Анда 3-нчи месте болуп калган, только ал Ддан болчу да. Д категория. Ысык көлгө дагы баргам. Ысык көлдөн С категориядан 3 алгам. Эми Ошко баралы деп атабыз ушу январда. Ошого даярданып атам. Учурда менталдык арифметика дүйнөгө кулачын жайып, Кыргызстанда менталдык арифметика боюнча жыл сайын чемпионаттар өткөрүлүп, өлкө боюнча эң мыкты окуучулар тандалат. Бул жарыштар балдардын кызыгуусун арттырып, аларга өнүгүү үчүн чоң мүмкүнчүлүктөрдү сунуштайт. Дүйнөлүк деңгээлде балдар арасында өтүүчү менталдык арифметика боюнча жарыштарга катышып, нарындагы өсүп келе жаткан балдар үчүн чоң мүмкүнчүлүктөрдү сунуштайт. Менталдык арифметика балдардын мээсин гана эмес, аларды ар тараптуу өнүктүрөт. Бул курста окуучулар логикалык ойлонуу, көңүл буруу, аныктоо жана чечим чыгаруу ыкмаларын үйрөнүшөт. Аталган мектепте бул эримди өтүүдө заманбап шарттагы түзүлгөн. Сабакты өтүү кыйла жеңилдеген. Жаңы башталганда бизде эме сотка менен эле өтчүмүн. Андан кийин баягы окуучулар, ата-энелер кызыгып олимпиадаларга чыгып баштаганда ноутбук алып берип башташты. Андан кийин бул досканын келгенине бир 10 күндөй ашып калды. Ушул доска менен чыгарып жакшы болуп атат да. Бизге олимпиадага барганда да ушундай чоң доска менен иштейбиз. Анан мен ноутбукка көндүрүп алып барсам, чоң доскадан аябай сүрдөшкөн да. Анан азыр чоң доска менен көнүп, эми ушу Ош жергесине аябай жакшы даярданабыз деген, ийгиликтерди алып келебиз деген үмүттө болуп турабыз. Келечек ээлери болгон балдардын билим деңгээлин арттыруудагы жана ар тараптуу өнүгүүлөрүнө эң мыкты усулдардын бири экенин айтышкан ата-энелер алдыда дагы кандай гана мелдештер болбосун, алардын бирин да калтырбай катыштырууга даярбыз дешет. Бул мугалимдин аракети чоң болгондуктан булар алдыга жылышты да. Эми балдар биздин келечегибиз да. Мисалы Кыргызстан биздин келечегибиз. Ошол Кыргызстандын желегин желбиреткенге Кудай кудурет берсе, баарына эле макул болуп турабыз. Менталдык арифметика балдар үчүн негизги билим берүү аспектиси гана эмес, алардын жеке жөндөмдөрүн, логикалык ойлонуу жана креативдүүлүгүн өркүндөтүүдө дагы маанилүү ролду ойнойт. Кыргызстанда менталдык арифметика дагы өнүгүп келе жатат жана келечекте бул тармактын ийгиликтери балдардын билим алуусуна чоң таасирин тийгизери айкын. Нургүл Курманалиева, Нурсултан Болотбеков, Нарын шаары, Нарын жаңылыктары.